Эфирден такыр башка, эфирден сырткары Сезбек такыр башка. Сонун го негизи өзү жашоодочу мындай айшык айкын. Жеңем менен ушпайсыңбы? Иә. Это была репетиция дегендей. Эркектер менен мына жакалашып, мушташып кеткен мындай болобу? Бирок түпкүрдө барьер калкалыш. Мен жеген ал бөлөк, ал анан айтып берем. Кемчилигиңиз кандай кемчилигиңиз бар? Жана мен кыйынмын дегенден жаман көп көмүлүү. Ал эмне 2 жашоо? 2 жаш. Адам төрөлгөндө эле 2 жашоо менен төрөлөт. Аял алгандан кийин жалп өчүп калган ырчыларды көрдүм. Пейлиңен табасың. Бул эл көзүндө жүргөн нерсе, бул көбүрөөк капаска камабайбы? Чаң салат. Бүт кылып атат. Тиякта концерт болот. Тип сахнада магдырап турган ырчылар. Ой, канча көп киши. Анча-мынча дагы бир аз саясий жашоого дагы аралашып. Жөн эле турбайсың менен. Ырыңелерди эрбейсиң деп. Нуртелек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок. 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нуртелек курулуш компаниясы менен бирге келечекти куруңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу маекчим бар. Ал ырчы, маданияттын мыкты кызматкери, эмгек сиңиргенге бир эле кадам калды. Сезбек Искеналиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Бир эле кадам калыптыр, Буйрса. Бир эле кадам. Замир Арыкбаев алды. Закем досум алды, Заке досум алды. Ичкүйдүлүк болду, ошону айтчы. Жок. Себеби деген Закем дагы татыктуу бала да. Чынын айтканда качантан бери жүрөт, ошо чыгармачылык чөйрөдө эме анан канатташпыз, санаалашпыз, замандашпыз, үй бүлөлүк катыш мындай жакын досум да. Ошо шоу чөйрөдө, ырчылык чөйрөдө тапкан жакын досум. Ал өзү эле уялып атат. Күлдүм эткей, уялбайды ғой. Нормально бар, жакшы эле. Эрте алып алдым деппи? Менден, башкасынан эмес, менден уялат. Экөөбүз тең алсак болмок деп. Себеби биз экөөбүз мындайбыз да, кандайсың бир. Эс косудой эле чогуу жүрө беребиз го, байкайсың го мындай. Чыгармачылык чөйрөчү анан өзүм алып алдым дегенде эле ыңгайсыз болуп эле. Бата токшойт анан айтканмай, жок, нормально все. Кудайдын буйруган. Убагы менен келет дедиң да? Сөзсүз. Сон азыркы тапта клиптердин үстүнөн иштеп, кайра жандана баштапсыңар, Ооба. Эмне мынча моомдой узун заман жөн эле жаттыңар? Жок, мен тын элекмин. Тын элексиңер? Ооба, мен тын элекмин. Анан ортодон гана жана бул коронавирус башталганда, ошол учурда эле баарыбыз эле ошондо бир неме болду окшойт. Мындай. Баарыбызга эле бир пауза болду окшойт. Ошол учурда чачым алдырып, 7-класстан бери алдырып элек чачымды, ошол учурда пауза алдырып анан кайра өстүрүп алдым дейм. Сакал муртта өстүрдүм. Ооба, бүт өстүрдүм мен. Жубай жагын өстүрдүм. Анан кандай болуп атат? Анан эми жакшы, Кудайга шүгүр. Эми кандай десем, биз уже орночо калып калган ырчыбыз. Биздин өзүбүздүн туруктуу көрөрмандарыбыз бар. Эл оозуна чыгармачылыгыбыз менен аз да болсо жакшы эле орун алып калдык да, эл оозунда жашап калдык. Анан жеңил эле азыр мисалы ошо туруктуу көрөрмандарга, угармандарга жакшыларды жазып берүү чоң милдетибиз. Себеби
быр деле бул мындай жан дүйнөнүн азыгы да. Неме дейле, тамак ичкен дейле. Анан күтөт. Көрмандарым кадимкидей эмне чыкпай калдың, эмне ырдабай калдың, эмне ыр жазбай атасың деп карыздоолагандай эле доолайт. Ага жеткирбестен мен дайым тырмалаңдап иштеп турушум керек. Алып урушуп чыгармачылык менен. Ошо. Шоу бизнесте жалаң ушундай ырчылар, чоорчулар биригип алып, бир шерин ойноп жүрөсүңөр да. Анан достук болот бекен артисттердин арасында же жөн эле эл көзүнө эле жакшынакай дос болуп атасыңарбы? Жок, эми арасында дагы бар. Жанакындай сиз айткандай, мындай жөн эле понт үчүн да. Бирок ошол эле арасында чыныгы достук, ошол эле Замир, мисалы үчүн, ошол эле Урмат, мисалы үчүн да, ошолор менен жакшы катыштабыз. Себеби бир учурда чыктык да. Мен бир досум айтты эле, сен 1000 дос болгонуң менен ошол учурда конкурентиң депчи. Ансыгандай, балким конкурент ошол учурда. Бирок конкурент болбоюнча чыгармачылык эч качан чыңалып күчтүү болбойсуң. Конкуренция болгон сайын сен ошолордон менен күрөшүп, ошолорго атаандашып. Бизде мен оюнча мындай го дейм. Ичкүдүүлүк кылбаш керек да. Мисалы үчүн да, ичкүдүүлүк бир ырчы жакшы жазса, мен да ошондой ыр жазышым керек деп умтулушубуз керек. Аны келип алып эмне жазып алды, анан артынан сүйлөп, астынан сүйлөбөйчү. Туурабы? Ошондо гана мындай жакшы чыгармалар чыгат. Артынан сүйлөп, астынан сүйлөп, анан укмуш болгон күндө сен артта калып каласың да. Чыгармачылык канчалык ичиң таарып, ичкүдүүлүк кылган сайын чыгармачылык ошончолук кысыла баштайт. Ошон үчүн тейилдигенен коюш керек. Эфирден такыр башка, эфирден сырткары Сезбек такыр башка. Неге камерага келгенде мындай атайын мындай эл эмне дейт деген нерсең включация этилип калабы? Балким болот да, себеби сен азыр сонун шаңдуу келгенсиң да, азыр болсо бир калыпка түшүп эле дежурный сөздөрдү айтып эле жаман жүрүп атасың. Азыр биткеден чыгабыз азыр. Даярданып алайын кичине. Это была репетиция дегендей. Өзүң негизи тамашакөй кишисиң го. Аябай эле тамашакөйм. Үйдөн деле ушундайсың, бала бакырада, аялың жанында, кайын журттун жанында кандайсың? Эми кайын журттун жанында кичине баягы мындай тизгинди тартып турам. Себеби баягы күйөө бала деген небем бар да, сыйырмат бар. Анан бирок үйдөн аябай эле шаңдуудум. Эң башкысы ошо шаңдуулугум, тамашалаганым, келинчегиме, балдарыма жагат. Бул атасынын шаңдуу маанайы дайыма позитивдүү жүрүп, ырдап, бийлей бергени балдарга кандай таасир берет экен? Мисалы, ошол шатыра шатман жүргөн менде энергетика да. Ошол энергетиканы мен дайым алып жүрөм. Мен мурунтан эле да, бул үйлөнгөнгө чейин деле, мисалы, ошондой шатыра шатман жүрчүмүн, ачык айкын тамашалап, анан бала бакырам деле ошолго көнүп калган, калыптанып калган ошого. Анан мен кичине маанайым түшсө алар башкача болушат да. Ошон үчүн шатыра шатман үйдө жүзө берем. Балдарымда деле ошол тамашакөйлүк, ошол бир сүйлөшүп отуруп мындай чымчып сүйлөп кетмей, дагы бир мындай сөздөр бар да, тамашалап отуруп элечи, анан күлө бересиз. Мына бизге жагат ошондой шатыра шатман. Биз үйдө катуу сүйлөйбүз, аябай кыйкырып сүйлөйбүз да, мындай. Күлө бересиз кеде. Эштеги отурганда урушат баш керек деп ойлойт баш керек деп кошуналар. Биз кыйкырып анан ачык айкын мындай болгон нерсени кобурашып айтып эле сүйлөшө бересиз. Ошо. Анан таасири деле жакшы эле. Эми шатыра шатман болуп жүргөн жанагы сонун го негизи өзү жашоодочу, мындай ачык айкын. Жеңем менен урушпайсыңбы? Иә. Жеңем менен урушпайсыңбы? Урушпайсың? Урушабыз. Кантип урушасыңар? Жакшы эле урушабыз койсун. Кадимкидей мындай ызырынып урушасызбы? Мен мисалы үчүн мурунта эле бир мүнөзүм бар да. Мындай. Мен Раматылык апам дагы ушундайчы.
өлүң көрөйүн десе, ыргыткан таштай болуп. Эмне эткен? Ыргыткан таштай болуп, бир тиесиң депчи. Эмнеге ыргыткан таш кез? Бир даңдың болуп кетет окшойм да, бир моментте баягы ачуум келип кеткенде. Анан кайра унутуп калам да, андайын аны унутуп калам кайра элечи. Кайра эле барып эле баягы мурда мындай болчумун да. Урушап же болбосо бир кээде ачуу чыгып кетет да ачуум келгенде. Анан кайра ошону мен ошол сөз өзүмө тиет да, анан өзүмдү жейм да, эмнеге ушинтип айттым, анын көңүлүн оорутуп алдым го, андайм да. Анан кийин аны деген неме кылып калдым, кийинчерээк мындай урушуп атканда ойлонуп урушуп калдым да. Чын урушуп атсам да койчу, көңүлүмө оорутпай эле, катып айтпай эле коеюн. Өзүм эле кыйланат экенмин. Чын айтам, кайра ошол жана ыргыткан таш кайра өзүмө келип эле башыма тиет да. Ошон үчүн андай ачык айкын эле урушабыз. Күлүп жайнап эле, анан кайра эле эң башкысы тез жазыласыңар. Тез жазылабыз. Келинчегим да ошондой, эртеси күнү эле кайра күлүп жайнап эле, эчтеке болбогондой эле, уруш болду, казан аяк кагышты. Анан кайра жыйнадык, казан аякты кагышкан, казан аякты жыйнадык болду. Ажырашканга чейин жеткен учур болгон эмес беле? Жок, Кудай. Кетем деген эмес беле жегем? Жок, Кудай сактасын, андай учур такыр болгон эмес. Биз ага жеткирбейбиз деле. Кантип жеткирбеш керек экен ага? Ага жеткирбеш үчүн жанагы эле сабырдуулук болуш керек ичиңде. Анан мындай ойлонуп сүйлөш керек да. Адамдын көңүлү да. Кээде эмоцияга алдырып тилди кенейин салып ийебиз да. Ооба, болот андай. Ошондон тартыш керек дейсизби? Ооба, тартыш керек. Мындай акылды эмне керек? Туурабы? Акылды, ошону сүйлөп атканда тилди жана сүйлөп алып, кайра тилдин азабын тарткан аябай жаман да. Катуу сөз айтып алып, тилдин азабын тарткан жаман. Жана бекер айтылган эмес. Тилден чалынган эмне турбайт, буттан чалынган турат депчи. Ансыганда ошо тилден чалынбаганга аракет кылыш керек да. Анан ачуулук болуп айтып алдым деп баягы өзүңдү сооротуп коюш мүмкүн, же тиги капа кылып алган адамың деле ачуулук менен айтып алды деп коюш мүмкүн. Бирок түпкүрдө баары бир калып калат ошо. Ошол баары калып калат. Ошону калтырбаш үчүн акылың менен кичине. Үйдүн кенжеси сизсе? Ооба. Кенжеси болгон кандай, эркеги болуп чоңоёбу? Эрке эле болуп чоңойдум. Анын үстүнө мен атам эрте өтүп кетип, эрте өткөн да. Мен 12 жашымда ошо аталык мээримге керек болуп аткан учурда өтүп кеткен, 12 жашымда да. Анан ошол учурда кетип калгандан кийин апам ошону билгизбей, мындай ошо толтуруп кылган да ошо мээримди. Ошо мээримди толтуруп, атанын да ордун, апанын да ордун толтуруп, анан ошол учурда жана эрке болот атпайм, эрке болуп чоңоюп, апамдын колтугунда чоңойгом да. Оокат да кылчу эмесмин эчке. Бирдеме болсо эле апамдын аркасына жашына калып элечи. Далдаларда калчумун. Анан байкелерим, мен өзүм көп бир тууганмын да. 11 бир тууганмын. 11дин 10-чусу менен карындашым бар да, негизи кичүү карындашым. 11 бир тууган. Анан анын 4 агам бар да мен. Анан ал баары оокат кылышат, мал салжал дейт, малыбыз да көп айдылачы. Анан жайлашканга мен бир эле жумушум уйга жем берген болчу да. Ошол да мен үчүн проблема болчу. Аны чылаш керек, жарма кайнатыш керек да. Анан кой кайтармай да. Ошол эки жумушум болчу. Кой кайтарганда эле кышында эмес, жайында жана бир каникулда мындай азыр кыжырым келет да, ошону эстеп, мындай биз деле ойнотпойбу жайындачы. Жана чабыр койлор болуп калып, бутусуну колуп калган, коосун көк болуп калган, кеч турган койдун баарын алып калат да. Анан сайга айдап ийет, биз кайнатып, кайтарып келе деп. Кайтарасың, неметесиң, алып жүрсөң. Бирок ошол үчүн жаман кыялданып жүрмүн. Ошо сотко болсо, ушинтип мен курсагым ачты деп чалып койсом депчи. Ошол үчүн карайсың. Азыр болсо сонмош керек мен депчи. Азыр кайтарганда курсагым ачты, же коозуңар мынтип калды, сууга кетти деп. Суу агып кетет, ал суу коозулардачы, бак жана аларды сактайм дейсиң, же суудан кечип чыгасың, анан ойнойсуң, суу кечип баласың да, суу кечип ойнонуп, могул жеринен жарылып кетчи. Жарылып буттарың. Анан кечинде ыйлайм, кечинде атышат. Суулар жарылып, могул тамандарым жарылып, чор таман болуп кетесиң да. Ошого чейин ойнойсуң, суу кече берип ойнойсуң. Анан тиги неме кылып берет.
койдум май дегенден анан шыбайт мамаша келчи. Шыбап берсе атышат баягы мен анан жакшы болуп каттым, уктап каласың. Анан эртең менен баягы ооруганды унутуп каласың да кайра эле баягы баласың да чик кайра. Балалык кездеги бир мындай көз ирмемдерге кирип кетти окшойт да, мындай ушундай да балалык кезде. Анан эркелигим азыр деле бар. Эркелигим кээде ошо балалык нерселеримден бир азыркы учурга чейин бар да, ошо бир мисалы үчүн балдарым менен бирдеме болсо талашып кетем да. Балдарым өз балдарым менен өзүм балдарым менен талашып кетем. Анан тамак мисалы мен тамакты көтөрүп жегенди жакшы көрөм да өзүмчү мисалы үчүн. Жакпарда басып жүрөм. Көтөрүп анан алманы эч качан мындай туурап жеген алма жакпайт да онда. Ооз толтуруп кесип жеген алма жагат да магачы. Бир алманы алып туруп оозун толтуруп. Анан ортого анан келинчегим тамак істеп атса тигинден көтөрүп кое турчу бишат. Мен азыр көтөрөм деп мен кичине жеп отуруп ушул балалыгымда кичинекейимде ушундай болчумун да көтөрүп жеп жана боорсокташып жеп мисалы бар го. Ошол балалыгымда ошол. Анан кээде мындай эркелек болуп мен кичүү болуп жана мен баары жакшы көрүшчү да. Жакшы көрөм. Бетим өпкүлөп, буртумду жарып салышкан да. Шилекейим көп агат азыр деле агып кетти кээде. Чындан мындай кичи мындай уялып кетем да ошондо. Анан ошондо бирок балалыгымдан калган бир көз ирмемдер. Апаңыз канча жашында кетти ошондо? Эми апам 72 жашында кетти. 10 жыл болду быйыл. Бирок ошо апамадын эми кандай десем баягы апама болгон аракетти кылдым. Болгон колуман жакшылыгымды жакшы эле көрүп калды деп эсептейм. Жубайыңызды көрүп калды. Ооба, келип колунан чай ичип колумда болду апам. Келип жайкысын неме кышкысын бияка келип жайында айылга барып атчу да. Биякта жакшы эле болуп кенчем колунан көп эле чай ичип жакшы эле болду ал жагы. Жеңемди өзүңөр тандагансыңар, Ооба. Же апам тандады беле? Жок, өзүм тандагам. Апам тандап берген кыздарды алды. Неге жакпай калды? Ооба. Анан эмнеге албайсың деп урушат да. Эмнеге албайсың депчи. Мага жагыш керек да биринчи туурабы. Мен өзүм анан аягында ошо эмнеге мен тапкан кыздарды албайсың деп урушту аябай. Анан мен да ачуум келип. Мага жакпаган кыз менен кантип жашап, кантип жатмак элем дедим. Десем чыкпай калды. Ошондой баягы өз истеген жок чын эле. Анан өзүм таптап койдум. Кантип жатмак элем дедиңизби? Анан ошентип эле айттым. Анан өзүң анда танда деп анан бир күн үйлөнөм деп чыктыңыз. Үйлөнөм деп даяр болчу. Уже эми кичи баласы болсо баары үйлөнүп жайланган. Мен эле калгам да үйлөндөк анан үйлөнөм десем эле кимди алган атасың деп эле бир эле акылдашты. Ушундай десем эле болду деп даярбыз деп койдум. Анан ошол баягы күнү эстеп атпайм ошол үйлөнгөн күнүмдү анан жанымда 1080 ушундай эле сом бар. Кете турганга ал учурда эми кичине арзанчылык эле да, бирок үйлөнөм деген неме чоң да. Дем чоң. Үйлөнүп атам деп бирок жөнтөгүмдө 1000 сом. 1180 сом, 1280 ушундай эле сом бар. Ал жакта Тынчтыкбек, досторум Тынчтыкбек, Айбек, Дайырбеков, ким Бакай Шүкүров, Замир, Илипов, Нурлан Кебеков ушулар да жакын достор. Кеттик деле досторум, монтип үйлөндү кеттик, алар жылгача үйлөнөт эле. Анан чыгабыз да анан чыгып мына жүп чыгып уже машинаны даярдап чыгып атабыз да, кетип атканда анан чөнтөгүмдү карасам, мындай кичкейле акча турат да. Эмне кылабыз эми кандай? Бирок эми баягы сурасаң байкелер баары орночо калып, уже бүт баары эсептелген, бирок өзүмдө болбогонуна баягы ыңгайсыз болуп атам да, өзүм чөнтөгүмдө тыйын болбогон. Анан эле телефон шаңгырап атпайбы? Телефон шаңгырап эле анан как раз мен бул ага чейин бир фирмага көп иштеп бергем да. Жөн эле барып эле концерттерин ырдап чыгып калгам да, көп эле концерттерине барып бергем. Анан жүп чыгайын деп атсам эле ошол жактан менеджер чалып атпайбы, Света деген эжеке. Сез кандайсың, жакшыбы дейт. Анан жакшы десем, эмне кылып атасың деп. Ой, эже, мен үйлөнүп кетип баратам, ушундай десем. Качы подарок берем мен сага деп атпай анан. Эмне подарок десем?
мен сага 3 выступлениеге $600 жазып койдум дейт. $600. Ошол жуп чыгардычы. Анан ошондо мындай ырымдадым дачы. Мына ырыскы деген ушундай турбайбы? Көрдүңбү? Кудай берди мага. Аялың ак жолто экен дедиң. Ошолдо оп болду. Ал азыр алып кетесиң дейт. Азыр алып кетем. Тек таштап койдум, ургам, догортуп келдим дагы. Бардым дагы акчамды алдым анан. 3 выступлением бар да. 5-6 күн сайын барып нөбөтүп келбей, ырдап келмей, Таласка барышым керек эле, андай Нарынга барышым керек эле. Анан деген Көлгө барышым керек эле. Анан ошондо мен вторник күнү үйлөндүм. 5-чү күнү кайра кетишим керек да. 5-чү түштөн кетишим керек. Суббота күнү концерт. Бардык той башталды. Жыргализин майрамдадык, тойлодук. Анан 5-чү күнү мен кетип калдым келчемди иштеп. Айылга. Келчем оозун ачкан эле калды. Анан Таласка кеттим, Таластан өлө чарчап концерттен соң саат 1 таңга маал келип калганбыз, шаарга келип калсам, ал учурда мындай телефон связь да жок. Бир телефон бар эле. Ошол телефонго жанымдагы кишиге чалды, апам чалды. Ай каяктасың? Мына кел таң. Аялыңды алып келип койдум. Деп койду. Анан макылды эле анан келип, келинчем таң атпай, сен ушинтип кете бересиң. Анан кийинки суббота дагы кеттим да. Анан договорум ушундай. Деп. Анан бат эле көнүп кеттиби сиздин жашоо ыргагыңызга? Ал эми кызганбайт болуш керек э? Кызганбайт. Бир немеси бар экен, өзү деле айтат, мурда дейт, ошо баягы мектепте окуп жүргөндө бир 5-6 класс кезинде да өзү айтып баягы орус ырчылар аябай популярный болуп жүргөн да. Мисалы үчүн да ошол учурда аябай бир ошо биздин шоу-биз кийин жакшы бир кадам башталды го 2006-2008-ден кийин 7-ден кийин. Анага башында 90-чы жылдары 95-тен 2000-ге чейин орус ырчыларын аябай окучубуз да. Ошол учурда дейт жанакындай неме келинчем неме толтурчу экен. Песенник дегендер бар эле го. Анкеталарды. Анкета толтурган анан. Ушу мен ырчыга турмушка чыксам деп аябай кыялданчымын дейт экен. Анан күлүп кийин айтып атпайбы, ошондо эле кыялданып койгон окшойм депчи. Көрдүңбү мына. Анан мен эми кенже мындай да. Кенжем үчүн бүт бар идеальный болуш керек да. Бүт бар. Мына идеальный кийинишибиз керек, идеальный тамак ичишибиз керек. Ошон аябай талап кылат да. Анан мен күлөм. Мен ошондо мен жиндиде болгон характериндеги кылык жорумду көрбөй калганың жакшы болуп турай. Жоксо чам кетмеген экенсиң мен дейм да. Бирок тамакты даамдуу жасайт жеңем. Аябай жакшы жасайт. Кенчем чын эле таптап жасап берет да. Кээде мисалы үчүн мен мына көчөдөн тамак ичпейм. Барып келинчем эмне жасап койдум десе барам дагы барып ошо келинчем тамагын ичип анан Эркек эмне болгондо үйгө шашат экен, жубайынан бөлөк башка аялды көргүсү келбейт экен. Эмне үчүн эркектер экинчи аял алам деп оолугушат, аялдын өзүнүн кадыр баркына жетпейт. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Биринчиден үйдө аялдын мээрими болуш керек. Аялдын мындай теми болуп туруш керек да, аял затынан. Ошол эле үчүн алга эмне бир гана күтүп алуу эмес. Ал сенде тазалык болуш керек. Туурабы? Ошол эле учурда мисалы үчүн
bir misal üчүн мен өзүм кесибиме ылайыктайм. Мисалы үчүн да, өзүм кесибиме ылайыксам, мисалы үчүн мен кесибимде мисалы сарсана болбошум керек да. Үйүмдө мисалы үчүн балам курсак ачып калган жокпу же балам кийим жокпу, бирөө келсе чай берген киши жокпу. Кээ бир аялдар бар да, көзүң жок болсо мынтип түртүп коет да, көзүң барда күлмөңдөгөндөрчү. Жок, ошондой ошондой болбош керек да, ошондой ойдо болбош керек. Анан ошол келген үйүңө келген үйдө тынчтык болуш керек. Тынчтык болсо эркек өзүнүн тынчтык дегенде кулак мээңди жебейби? Какта жүрдүң, эмне кылдың дебей, Жок. Тынчтык деген мындай жан дүйнөдө тынчтык болуш керек. Ал сырткы неменеке да, кулак мээни жеген ал бөлөк. Ал анан айтып берем. Ал мындай жан дүйнөдө тынчтык болуш керек мындай. Аялдыкындабы? Жок, эркектики. Сыртта иштеп жүргөндө тынч болуш керек да, үйдө баары жакшыбы дегенчи. Мындай ишенич болуш керек. Ошо мындай бейпилдик болуп туруш керек да. Ошондо гана эркек сыртта тынч жүрөт, анан үйүнө тынч келет да. Анан экинчи жанагы үйгө келгенден кийин анан жылуу мамиле болуш керек. Келгенден кийин мисалы үчүн ошол эле бир чин чай берсе дагы, пейили менен берсе, жаркырап, жайнап, себеби сыртта жүргөндө көп эле эркектер мисалы үчүн иштейм, ошо үй бүлөм деп эле барат чыгат. Анан үйүңө келсе нормалдуу чай болбосо, же үйүңө келсе бир жок дегенде бир жылуулук болбосо, келсең үйүң чачык болсо, же болбосо бир балдарың жүгүп шалбырап, же курсагы тойбой, же болбосо тиги намалбой мындай кийими кир болуп турса, естественно мындай жаман нерсе болот да, мындай маанай чөкүл. А ошол эле учурда эркекте дагы жоопкерчилик болуш керек да. Эркек дагы келгенде жадырап, жайнап, анан келип анан мен кыйратып келдим, анан мен укуш болуп келдим, мен силер үчүн мен иштеп атам, силер үчүн мен баарын кылып атам деген милдет кылбаш керек да. Келдиң, эшикти тээп кирбей эле койсуң, э? Келип анан даңкылдап анан өзүн көрсөтпөй эле. Өзүн көрсөтпөй элечи. Аны сырттан көрсөтө бер. Анан үйгө келгенде анын баары бир эле аялга эмес, ошо балага дагы. Ошол келатканда да, ошол келатканда эле үйгө келаткандай настрой менен келсе, күтүп алсаң балдарың күтүп алат деп, келинчегиң мысык чай берет азыр деп мантип келсе, мындай да. Келатканда эле жакшы энергетиканы үйүңө биринчи жөнөтүп ийишиң керек да. Чын да? Келатканда эле үйүңө жөнөтүй. Ал үйүңдө келинчегиң өзү эле даярданып берет. Анан келатканда эле баягы бияктан эме айлана чөйрөдө ар кандай кишилерге жолугасың, ар кандай жумушуң болбот. Ошонун баарын үйүңө жөнөтүй алып, анан кечинде өзүң ошентип барсаң, естественно үйдө деле ошол болот. Маанай болуп калат. Аба ырайы ошондой болуп калат. Эртерээк ошон үчүн бир 5 саат мурун, 1 саат мурун келердин алдында үйгө таза, сонун үйүмө да сонун аба ырайысын айткандай жөнөтүш керек. Ошондо жакшы болот. Сизде мындай сыртта жүргөндө деп атпайсызбы? Эркектер менен мындай жакалашып, мушташып кеткен мындай болобу? Мен же сиз мындай конфликтиси жокпусузбу? Мен конфликтим жок. Мен ушул мындай урушуп көргөн эмесмин. Согуш көргөн эмесмин. Неге? Билбейм, мисалы мага кээ бир адамдар болот мындай. Ачуу келген киши деле мен жаныма келгенде жанып кетет. Аны мен күлүп жайнап, келчи, эмне кыласың таарынып, эмне мага жиниң келип атат, мен деле мындай пендемин да, мен деле эмне кыласың капы болуп деп коем. Анан унчукпай күлүп эле анан экөөбүз мындай мирно эле чечип алабыз мындай. А кемчилигиңиз кандай кемчилигиңиз бар? Кемчилик көп эле го дейм. Сиздеби? Жок, негизи да баягы өзүм карасам, адамда өзү кемчилик. Ошол кемчилик менен жакшы жак бири-бирин толуктап турса жакшы болот да өзү. А кемчилик деле көбөйүп кетсе же болбосо артыкчылык көбөйүп кетсе эле баланс бузулат. Баланс болуш керек дейсизби? Баланс болуш керек. Мисалы, биз деген жакшы нерсеге эле умтула беребиз да. Жакшы болсун деп. А ошол учурда жаман деген нерсе деле бар да, жаман сапат. Жаман сапаттын деле кээде пайдасы тиет. Жаман кылык, мындай жаман мүнөздүн деле кээде пайдасы тиет. Мындай туура колдонсо да. А биз аны ашыкча кылып
Yes, ашыкча колдон yes. Ушундай да негизи да, вот мындай туура колдосо баланс болуш керек да өзү. Эмне кемчилигиңиз бар? Мен кемчилигим Идеальный кеминден койсо. кемчилигим кандай? Мындай да, мисалы жана келгенде сүйлөшпөйсүңбү? Так депчи. Пунктуалдуулук. Ошо Советтер Союзунда. СССР да, ошо сөздөрдүн пунктуалдуу мен ушундай тарбиялаган да. Эни тарбиялаган. Бул артыкчылык да байке. Билбейм, ошонун азабын көп тартам да. Анан эмне азап дейме? Эмне азап? Могу келип алып соксоюп, жалгыз турасың, эч ким келбейт. Мисалы бир жерге барсам, бүгүн эле кечигип калдым, просто жана түшүндүрүп айттым ошо немемди, ситуациямды. Ошон үчүн гана кармалып калдым да. Аны кармап калбасам, тыям калып калган. Негизи ушул байкадым да, ырчы чорчу дагы, элге көрүнгөн адамда аябай таланттуу адамдар бар экен, бирок бул пунктуалдуулук, жоопкерчиликтин жоктугунан таланты көмүлүп калат экен. Ооба. Анча деле эмес, таланттуу болсо деле, мейли, талантты болсо деле, бирок пунктуалдуулук менен жоопкерчилик болгондо ашып кетет экен да. Пунктуалдуулук эми жанагы аябай деле пунктуалдуу, жок. Пунктуалдуулук менен неме жоопкерчиликтен жоктугунан неме Талант көмүлүп калат. Ошол учурда таланты жана мен кыйынмын дегенден жаман көп көмүлөбү. Мен укмушмун, анан мен бул деген эмне бул деген мындай эле. Мен анын жанында деп отуруп текеберчиликтин азабына. Слишком өзүн унутат да. Өзүн бийик бир дүйнө түсүп алат да, өзүнөчү бийик дүйнөчү. Өзү мындай өзүнө түсүп алат ал. Мага көрүнбөйт да, мисалы үчүн. Же сага ал көрүнбөйт да, ал өзү түсүп алган. Анан ошол жакты карап отуруп, бияктагы кишилер жөн эле мындай болуп калат. Мен чөйрөмдө аябай көп ошол адамдар. Текеберчиликтен да сынгандар. Текеберчиликтин азабынан анан мындай чыкпай калган таланттар көп. Сол карап турсаң соонурдайт. Анан ичине жана неме дегенди үйрөндүм да. Жана адамдагы эки жашоо боюнчачы үйрөндүм да. Ошол менин чыгармачылыгыма аябай пайдасы тийди. Ал эмне эки жашоо деген? Эки жашоо адам төрөлгөндө эле эки жашоо менен төрөлөт. Кантип төрөлөт? Ички жашоо, сырткы жашоо. Анан сыртка жашоо экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Интервью алып атасың, үй бүлө куруп атабыз, жалтырак жылтырак музыка угуп атабыз. Ички жашоо бар экен да. Ички жашоодо мисалы үчүн адам ичине эмне ойлосо сыртына чыгып кетет да. Жакшы нерсе ойлосо жүзүнө чыгат, керек болсо. Жүзүнө чыгат. Ошон үчүн ички жашоо менен сырткы жашоо баланста болуш керек экен. Кантип баланска кармайт анда? Азыр көп адамдар ички жашоосун унутуп калганда эле сырткы жашоо менен эле да. Жалтырак, жылтырак, байлык, анан материалдуулук дейсиңби? Мен бүт материалдуулук, могу сырткы жашоо. Сырткы жашоо учурдуку да, эртең кетип калсаң, кийинки жашооңо кетип калсаң, мунун баары бул жашоодо калып калат да, бул сырткы жашоонуку. Муну менен жашаш керек, окат кылыш керек. Бирок ошол эле учурда ички жашоо жараткандын алдына ички жашооң менен барасың дейт. Ичиң кандай болсо ошол барасың дейт. Ошол менен өтөт. Анан ички жашоого көбүнчөсүнө ички жашоодо арулук болуш керек да. Көбүнчө да негизи. Ички жашоодо көбүнчөсүнүн ичинде ичкүйлүк, карызгөйлүк, текеберчилик өт жаман сапаттын баары көп орун ээлеп алгандагы жанагы наристе кезинде кичинекей бала сонунго мындай периште да. Ошо кичинекей, мисалы үчүн кичинекей Назира бар да ичиңде, аруу Назира бар мисалы үчүн, же кичинекей бир аруу сез бар ичинде. Ошол жөн эле калып калат экен да. Тетакта калып калат деген жанагы пенделчилик, жанагы бул жаман сапаттын баары ошону тебелеп салат экен да, анан ошонун азабын тартып жүрө берет экенбиз. Анан ошонун ордуна ички жашоодо дагы жакшы таза арулук болсо, сырткы жашоонун дагы сырткы жашоо жеңил болот экен. Ичиңде канчалык жеңил жашасаң, сырткы жашоо ошончолук жеңил бүтөт да жумуштар. Вот. Эң чоң сырың ушул. Бирден бир ушуну карманган нерсе. Ушуну кийин билдим да ошону. Мелис Карбеков агайыма баргандан кийин. Ал киши менен көп жүрүп калдың окшойт да? Азыр дагы ага ине болуп жокшу болуп калдык. Ага доспуз экөөбүз. Ага дос. Көбүрөөк сен өзүңдү тааныганга жардам берип атасың да? Аябай өзүмдү тааныганга аябай жардам берди. Өзүмдүн
чыгармачылыгыма өлө жардам берди. Чыгармачылыгымдагы жана адам үйрөттү да, вот адам мына ырчы ырдагандачы бияктан чыгат да ырдап. Көкүрөктөн, көөдөндөн чыгат, Мына ичиңден ырдайсың да. Аны ичиңде эмне болсо, кандай ойлор болсо, кандай бүдөмүк ойлор болсо, кандай жанагыдай арам ойлор болсо, кандай жаман ойлор болсо, ошону үн менен чыгарат экен. Үн мененби? Анан? Канчалык таза болсо, таза чыгат экен. Кир болсо эмне чыгат экен? Кир болсо, ырың хит болбойт да. Ит болобу? Ит болот да. Анан өзүнүн чыгармачы адамдар жанагыга келели, кайра жана айтпадыңар сизге неме деп. Жоопкерчилик, анан адам ырчылар көп нерсе өзүнө требовать этет да, алдына коюп алып, мындай талап кыла берет да. Мен монтушум керек, тинчим керек деп. Жок, өзү кое алат да, жана дүйнөнү жазып алыпчы. Анан ошого талап кыла берет. Ал өзү татыктуу ошого. Ага чейин дагы урулуп, кагылып, согулуп бышыш керек да. Жанагыны өзүнчө мир жазап алат дагы, звезда деген мирди жазап алат дагы, анан ошонун азабын тартып, анан калганын баары эле жөн эле неме? Мындай элер. Мен сиз эмнени байкадым айтайынбы? Бул белгилүүлөрдө дөөлөттү көтөрө алган, анан көтөрө албагандар бар экен. Ушундай байкасаң, биздин немелерде, ырчы чорчуларда ушундай сонун дүңгүрөгөн дөөлөт келген учурлар болгон, бирок ошону көтөрө албай тыйтаңдап атып бели сынып калган. Ошо ойдон жок болуп кеткен ырчылар бар. Акырындан жүрүп дөөлөтүнө ырыскысына топук болуп көтөрүп келе жаткандар бар, ошондон бери азыркыга чейин келаткандар бар. Мисалы мен чыгармачылыгымда негизи быйыл 20 жыл болду да. 20 жыл болду. Анан 20 жылдын бир 2005 жылы биринчи концертим болуп, 17 жылдан бери шоу-бизнесте актуалдуу иштеп, эл оозунда келдим да. Анан ошо 17 жылдын ичинде эле канча ырчы келип, канча ырчы кетти. Ошону айтам да, толкунда мынтип. Өзү эле. Анан эл тараза буга. Эл сынчы. Эл өзү эле калбырлап алат. Сахна өзү эле калбырлап алат. Көрөрман өзү эле монтур эле сыйлап урматтап алат. Же болбосо жакпасаң, акырындык менен сүрмөт топ менен келип кетип калганбыздар. Ошо сүрмөт топ менен келип кеткендер толтура да. Бирок ошонун арасында дагы таланттуулар бар. Макул кээ бирөө болсо баягы акчанын күчү менен келип, же баягы жана сырткы жашоонун жылтырак менен келип анан антип келгендер бар да. Ал эмес, алар бирок ошолор арасында таланттуулар да келип кеткендер бар. Анан келип кетип ал таланттуулар ошол эле го дейм менимче. Өзүнөн көп талап кылып алат, бирок жана моралдык, анан ички дүйнөсү менен даяр эмес да агачы. Немеге? Ошо дөөлөт. Көтөргөнгө, бышып жетиле элек адам катары. Таланты бар. Дөөлөткөчү бышып жетилиш керек экен. Адам эң коркунучтуу нерсе ошол дөөлөт болуп калышы мүмкүн экен да бир адамга. Өлүмү болуп калышы мүмкүн экен да бир адамга. Бир адамга дөөлөт рызкы катары, бактысы катары келет экен, ал жетилген кишиге. Ооба, акыл эси толуш керек, ошону көтөрө билиш керек. Анан негизи мындай да, кээ бир адамдарга мисалы үчүн мындай аябай көп байлык келе берет, мисалы үчүн да байлык келе берет да. Ал адам ошону көтөрө алат да. Байлыкты да көтөрүп, байлыкты, бийликти да көтөрө билиш керек. Мансапты да көтөрө билиш керек. Көтөрө албай, жана өзүң айткан эле бели сынып кетет, чын эле. Көтөрө албай эле ошону көзүн тумандап эчтеке көрүнбөй калат. Кээ бирден байкадым, чыгармачылыктагы аялдан да көп нерсе көз каранды экенин байкадым. Кээ бир ырчылар бойдок жүргөндө аябай дүңгүрөп алышып анан аял алгандан кийин жалп өчүп калган ырчыларды көрдүм. Кээ бир ырчыларды көрдүм, бойдок жүргөндө анча деле аты чыкпайт, мындай орто зар жүрөт. Аял алгандан кийин аял ушундай дүңгүрөт турат да. Бул аялдын энергетикасынанбы, ниетиненби?
Пейилден го дейм. Пейилденби? Пейилден. Негизи эле кыргыздын жана жакшы сөзү бар. Бир эле чыгармачылык эмес, бардык эле инсанга тиешелүү. Мен ошо айылдан көп укчумун да. Эй, пейилиңен табасың. Деп койчу да. Пейилиңе жараша үй бүлөң болот, пейилиңе жараша билигиң болот, пейилиңе жараша. Канчалык тар болсоң, тар болосуң, кең болсоң, кең болосуң. Бир эле сөз менен айткан, пейилиңен табасың, эй, деп коет да. Ошон үчүн пейилделегенен койсок эле жакшы болот баары. Демек, адам өзү кандай болсо, ошондой адамды тартат, ошондой адам менен үйлөнөт дейсизби? Ооба. Мисалы, ойлогон оюңда жаалаң эле акчаны эле ойлойберчи, акчаны эле ойлойберсиң, акча келе берет. Бирок ошол учурда кандай болуп келет акча? Жугумдуу болобу? Ал башка да? Ал башка. Ал келип, ошо акчаны мисалы үчүн да акчаны алдың дагы макул очойтуп таап туруп, бир жериң ден соолугуң чыңап калса, ал кетип калса, ошого окшол акчанын баары жөн эле кетип атпайбы? Акчаны дагы көтөрө билиш керек, акчанын энергетикасын да көтөрө билиш керек дейт. Бул эл көзүндө жүрөсүз да. Бул эл көзүндө жүргөн нерсе, бул көбүрөөк капаска камабайбы? Эл көзүндө? Кээде болот. Эркиндик. Элим эмне дейт дегенге. Элим эмне дейт деген нерсе болот. Кармап коет кээде. Ошон дагы чыгармачылык биздикилер го дейм. Ошон биздин чөйрөдө. Биздин ошо кыргыздарда да ошо элим эмне дейт деген кичине тартып коет да. Чыгармачылыктын дагы немеси тартып коет, тизигин тартып коет да. Кичине ошо чыгармачылыкка негизи эркиндик керек да. Эркиндик болсо, мындай чектелбейсиң да. Канчалык жан дүйнө эркин болгон сайын эркин ой жүгүртөсүң, эркин сүйлөйсүң, эркин кыймылдайсың да. Анан элим эмне дейт, анан жана костюм кийип работтой болдум. Чын. Бул байкаганыма караганда, улуу топтун артисттери башка мүнөздө. Бул жаштардын тобу артисттери башка мүнөздө. Биздикилер көбүрөөк мындай шеринеде отурганда деле ичкилик колдонбойбуз. Анчайын деле чеге бербейбиз. Ушундай бир артист деген сөзгө бир башкача сүр, башкача өң берип атабызбы деген ой келет да. Же андай эмеспи? Эми кандай десем? Биздин муун кандай артист? Биз эми азыр орто муун болуп калдык да. Биз орто муун. Жаш муундар башка. Кечирип койчу, мен өзүм жаш муундарга киргизип алыптым. Биз азыр орто муун болуп калдык. Анан мисалы мен ошону көрүп калдым. Концерт болгондо мен ошол лепти билип калдым да. Концерт болгондо мурда спорт ордосундагы филармонияда концерт болгондо бизден улуу бир гримеркада гример кийинген жакта дасторкон мындай келип турчу. Арты той, асты концерт болчу. Азыркы биз орто муун келгенден кийин ал нерсе жоголду. Почти жоголуп келесиң, тыпылдаган бойдон кетесиң. Тиякта тоюм бар эле, жок, тиякта жумушум бар эле, эртерээк кетейин. Баягы өзүң жумушуңду аткарасың, келесиң, ырдайсың да кетип каласың. Дасторкон деле жайылбай да. Ал эми дасторкон дегенде аякта жана сиз айткандай эле майрам. Майрам да. Анан ал нерсе жоголду. Азыркыларда деле менимче ошондон кийин неме калыптанып калды окшойт да. Кийинки биздин улуу ырчы байкелерибиз, эжелерибиз деле ошон биз жакты окшойт мындай дасторкон жайып анан артында той кылбай эле андан чыккандан кийин той кылып атышат окшойт да. Биз деле ошентип калдык азыр. Артынан чыккандан кийин барып, себеби концерттин өзүнүн бир немеси болуш керек да. Жоопкерчилиги болуш керек, ооба. Анан бир концертке мен ушуну аябай капа болдум да, ошо как раз жаңы ырдап чыккандан кийин ошон дворецте бир концерт болот да. Эжекебиз аябай майрамдап алган экен. Белгилүү эжебиз. Аябай чаң салып атыптыр, мен барсам ырдап бер деген чаң салып атыптыр.
Бүт кылып атат, тиякта концерт болуп атат. Анан элдер келип урушуп, ушундай кантип болсун деп аябай мен ыңгайсыз болдум да. Бирөөчү мен жаңы келип ошону көрдүм да. Аябай мындай жаман сөздөрдү айтты, баягы көрүмүнда билеттерин ыргытып, мен мына буяңар жанжырак турбайбы, момундай турбайбы деген сөздөргө чейин жетти да. Ана силер артистсиңер деп монткен сөздөрчү. Ошол мага аябай катуу тийген ошол сөз. Андай кой, лучше андай кылбайлы. Мен ошончо эле майрамда алып келе атсам, бүтөлү, жоопкерчиликти бүтүрөлү, концертте элди сыйлайлы, көрөрмандарды сыйлайлы. Алар да бизди сыйлап, урматтап келип атат. Кой. Андан кийин эмне болсо ошо. Чынында? Ошол туура. Аралаштырбай. Аралаштыр. Ооба. Өлө буркураган анда. Мынтип сахнада магдырап турган учурлары. Ой, канча көп киши. Дагы байкаганым, сиз анча-мынча дагы бир аз саясий жашоого дагы аралашып, кимдир бирөөнү колдоп, кимдир бирөөнүн саясатын жактырбай, үнүңүздү чыгарып калган учурлар болот да. Бул учурда кандай кооптонбой эле ачык айтууга мүмкүнбү? Негизи эле ушул эл адамдары биз тагдырыбызга кайдыгер карабай, ушу саясий жагындагы алышыбыз керекпи же ырчыбыз деп эле унчукпай турушубуз керекпи? Эми биринчиден ар бир адам өзүнүн оюн айтып туруш керек. Бир гана ырчы эмес. Биз да жаранбыз да. Жаранбыз. Мисалы, жакпай турган нерсени эмне үчүн айтпашыбыз керек. Ошону мисалы мен дайым аракет кылам. Мен мындай маданияттуу түрдө, шакаба түрүндө тамашалап уруп. Бирок жетет. Мага өзүмө кайра келет, ошону скринт кылып, ушинтпей эле кой. Аз дагы жазбай калдым. Мага ушинтпей эле кой деп келе. Ой, ушинтпей эле койбойсуңбу деп. Анан сага эмне керек? Аттуу баштуу эле кишилерден тияктан келет. Өзүңө келип, жөн эле отурбайсың менен, ырыңелерди айырбайсың деп. Ырыңелерди айырбайсың дейт го. Анан мен аларга айтам да, анан кайра бир чети эмне кылам дедим. Кээдечи. Азыр кээде жазам, кээде жазбайм. Аябай болуп баратканда жазам. Аябай өзүмө батпай баратканда жазам да. Бирок көп эле нерсе жазгың келет, эми бир чети ойлойсуң, анан азыр жаманатты кылып коюш оңой экен. Ооба. Биздин өлкө кайсы өрүшкө баратабы же тескерисинче болуп атабызбы? Азыр кандай абалда турат? Сизге жагып атабы? Азыркы акыбал эми неме деген сөз бар го? Сокурга эле белгилүү болуп атпайбы? Жок, сокурга белгилүү эмес болуп атат. Көрбөй аткандар көп. Көрмөксөн болуп аткандар көп го дейм. Көрбөй аткан эмес. Көргүсү келбей аткандар. Же көргүсү келбей аткандар көп. Билбейм. Азыркы учурда билбейм, эми сүрөттөп айтайын десең дагы айтышат. Ор эле го дейм. Ор эле? Ор эле. Эртеңки күн бүдөмүк. Арабамсыңбы, атым өлбө? Мен мисалы аларды түшүнөйүн десем, аларга деле боорум ооруйт. Бер жакты түшүнөйүн десем, бер жакка боорум ооруйт, кыскасы. Мени ошол мындай да. Facebookка кирсең эле, настроениең түшөт. Анан чыгып, эмне менен жеңип кетем айтып берейинби? Тойго барам да, өлөрдейм. Меле белип бурдап туруп, бүт барынан ток. Ошончалык чыгам. Меден себеби антпесең болбойт. Анан ошол элсе Facebooктагы немени алып барып алып, мынтип настроениени алып барып, жана энергетика ошол да, алып барып туруп, жакшылыкка ырдасаң, ошол жакшылык, ошол энергетика элге чачылат да. Ага чейин даярданып барып турган. Бүт унутуп туруп анан өзүңдүн ырың ырдасаң, эл сени монтип күтүп салат. Анан мынтип барып, проблема кылып барып ырдасаң, проблемадай кылып тосуп аласың, колдо чаппайт. Чын, сон дайыма элдин көзүндө, элдин оозунда жакшы жагыңыз менен эле жүрүңүз. Мен ушинтип айткан, Жамес байке. Ой. Жаман да болбой эле кой, жакшы деле болбой эле кой.
ортосунда жүрдү. Жөн эле жүрчү. Тим эле кой деди. Жөн эле жүрчү. Анан эч качан бирөө үчүн жакшы болбо. Өзүң үчүн жакшы бол. Өзүң үчүн жакшы бол. Мен анан баса көп адамдар ушул бирөө үчүн жакшы болот. Ата-энеси үчүн жакшы болуш керек. Анан тигинин тукумунан мындай чыгыш керек. Анан тигинин иниси жакшы болуш керек деген нерсе эмес. Биринчи өзүң үчүн жакшы болсоң, и так эле сени калганы жакшы адам экенин кабыл алат да. Ошо үйрөнүшүбүз керек. Ушуну үйрөнө албай атабыз, Ошо. Эл көзүнө жакшы болуп, же жакын арасына жакшы болуп, ошо. аларга удобный, ыңгайлуу бала болуп. Ошого тим эле биягы чатак да. Жан дүйнөсүндө кашкыр уулуп атат. Уулуп атат чын. Жыртыкшым кийип жүрөт. Астында калп эле мынтип тим эле укмуш. Ошол. Эмне үчүн бирөө үчүн жакшы болуш керек? Мындай айтсам, мындай өзү эле трезво ойлоп келсең элечи. Өзүң үчүн жакшы бол. Өзүң жакшы болсоң, естественно, ошол энергетика сенде жүрөт. Артисттер мындай сахнада аябай жакшы, укмуш, үлгүлүү киши болуп, бирок жан дүйнөсүндө үтөлүп аткандар да бар да. Өнөр адамдарына мисалы үчүн туура эле бул. Туура элеби? Туп-туура. Себеби Эки жүздүүлүккө кирбейби ал? Жок, эки жүздүүлүккө кирбейт. Биздин мисал үчүн да мындайча айтайын. Менде бир жан дүйнөмдө бир туура эмес нерсе болуп атса да, настроением түшүп да, мисалы үчүн үй бүлөмдө же бир алыс бир жаман болду мисалы үчүн да, анан ошол күнү жумушум бар да, анан элге чыгышым керек. Чыкканда күлүп жайнап чыгышым керек. Аны мен кантип чыгарам? Эми бир 5-10 мүнөт экен чыдап анан кайра. Бул артистке кирбейт бош керек, мен жумуш катары кирет да, жумушум. Анан жанагы нерсе ошол эле учурда тим эле мындайчын бир коомдук жерлерде отурганда анан тим акылдуу болуп сүйлөп укмуш болуп ар жагына чыксаң ар жагында карасаң итөлүп аткан ал уже сон. Рахмат сизге келип сон маек куруп бергениңиз үчүн, жан дүйнөңүздү ачып бергениңиз үчүн рахмат. Мен каякта көрбөйүн, дайыма шаңдуу майрам кылып жүргөн болосуз. Жан дүйнөңүздө, ички дүйнөңүздө дагы ушундай дайыма майрам болуп турсун, сыртыңызда дагы майрам болуп турсун. Анан жеңем экөөңөргө аябай суктанам. Рахмат. Жеңемди аябай жакшы көрөм. Рахмат. Бир күнү тамакка чакырсаңар да болот дегер да. Давай чын эле бир күн чайга чакырам. Коорашып отуруп. Жеңемиз как раз эшикке летнийге чыктык. Тапчанга отуруп, самовар кайнатып чай берем. Самовар кайнатып, курдак куруп берем мен өз колум менен. Как раз жакында эт келет ошондо. Сон. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, бүгүнкү маанайыбыз жакты деп ойлойм. Позитивдүү маанайда сон маек курдук. Ой пикирлериңизди комментарийге калтырып коюңуз жана каналыма сөзсүз катталып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.